Içinden kolunuzdu çöntökten çıkarıp söylüyorsunuz. Men жұмысымды атқарып атам. Қолымнан чөнтөк. Света нету. Заглушек нету вот здесь. 2 раза уже поток был. Вот этот кран открывается, и вода бежит во все стороны. Должна была идти раздевалка, мальчики, девочки. В срок не успели, да, получается? А бросили и ушли. Бросили и ушли? Да, вот форточку сломали и ушли. Июня. Закончить должны были. Да, были. Потом второй раз дали им 31 августа. Но они ушли раньше, чем от пожара. А теперь директора заставляют принять. А если примет она это, скажет, это... Доделывайте, скажем, мы не делаем, вы как нам доделывать все это. Вот это тоже они делали, да? Вот эту дверь они ставили? Все, да, они делали. Мы ничего не делали, они все делали. Короче, ты неме астык olan çocuklar. Gök koydum böyle nemen altı. Так помогите. Все сделали. Это все что ли? Все сделали, да. Вот тоже все сделали. Вот тоже ремонт сделали, все. Вот так что ли? Да, вот так. Не, я думал, они не доделали. Это ремонт был. Это вот это надо принять что ли сейчас? Да. Sen депутат, мен танып телевизордан көргөнсүз. Бул мен ата-энемин да. Мен балам ушул жерде тренировка кылат. Бокста. Азыр карасаң, эми ремонт эмес да, 6 ай болду. 6 айда мындай жерден 6-10 бүтүш керек. Мо мер. Мына мен бетинде эле айтайын. Сен коркпой эле. Могу кара, могу. Это все сделали. Да, полду каккан. Ажырап атат. Кыймылдап атат. Чуркаган эртең түшүп калды. Могу састамдап. Лагаларды ордуна койгон эмес. İçin cenab kılış gerek tabii. Bunun kaç kampanya oldu Türkiye'de? Bunu merine soraysa. Kampanya gerek. Merine şey dedi. Kampanya ne dedi? Kampanya gitti öyle. Uşul yerde ben kanser gelip düşüyorum. Niye içi özbekler gelip gitti? Bir cuma işte 15 gün işte yok. Uşul remont bu. Uşul yerde 18 milyon getirdi. Diye aytılsa boldu getip bastı dese öyle oldu da. Var nime. Görse bütün Türkiye'de böyle olur. Bunu kanalma bu. Taşı mınaolarını julup koyganmiz. Mınaolar. Bu kanal bu yenine geliyor bu. Ремонт деле жатпайт. Мен даже мерди таныбайм. Мерди келсе айтмак, мен сен кандай мерсиң сен? Ушул сен ремонт кылганыңды. 18 миллион деген акча 18 сом эмес да. Турабы? Иним. Мына залдагы киргиле. Ремонт жасаған адамдар жасаған емес бұл ремонтты? Кто это сделал? Көчөдөн келген. Масат Мырзадың да? Да. Масат Мырзадан да? Ассалаумалейкум. Камерамен иштейт да. Неге? Что случилось? Максат Мырза. Мен жұмысым ушундай да ачыкта. Биздики деле ачык эле. Я же без препятствий у вас. Да, тренер. Ну да. Обязаны принять. Неме? Ты мектеп боюнча? Спорт. Ремонту вообще ли мындай издеваться жасап жатышкан го? Ну, именно поэтому Азербайджан акт приемки не подписан. Кайрадан неметип атабыз. Мага ошону подписывать этсин деп айтып атышат деген үчүн келдим да менчи. Заставляют подписать. Ну, я не знаю, не говорят же кто. Да, нет такого. Я наоборот, я же должен команду не подписывать и сейчас заново произвести подсчеты. Ал жерде мындай да, Ерлан. Жүрүш барка беле ошоко. Мен барганда эми күндөлү барып жүрөм ал жерге. Неме да? Ал жерде сметага Сизге жогорку кеңештин депутаты суранат сизден. Жүрүңүз барып ошол жерден
Siz bana geldiniz de ben sizin sorununuza cevap vermeyeyim birinci. Anam varsa barıp da ne geliyor? Yok, çolo barat öyle cevap veriyoruz. Yürüz. Çıkar. Kim ademeler kayıtmış? Ayşe Tuvalet. Айтыңыз, анан эмне болду ал мектеп боюнча? Мен сүйлөшүп атасызбы? Баралы жеринен көрөлдү. Жооп берейин десем укпа койдуңар. Анан эми кайра айта бергиле деп атасың. Жок, мен айтып ар бир нерсенин өзүнүн кетип калат эле сүйлөшө берели деп. сүйлөшө бергенде мындай да суроо бергенде өзүнүн маданияты болот. Ар бир адамдын өзүнүн сүйлөшкөн эки адамдын маданияты болот. Маданият сактагы бар. Не приказывайте. Масат мырза, сизге эч ким приказывать эткен жок. Ошон үчүн мен камераны иштетип коюм. Чтоб ушундай сөздөр болбосунчу. Сизге эч ким приказывать эткен жок. Мен сизге приказывать эткенге атым да жок. Биз мыйзам менен кетебиз, туурабы? Мыйзам боюнча сиздин алдыңызда азыр эл өкүлү турат. Жогорку кеңештин депутаты. Адамдар шайлоо болгондо добуш берип, Эрган биздин атыбыздан сүйлөшүн дегенде, анан мен бүт жүргөн жеримде мыйзам менен жүрөм. Мен сизге келип коркуткан жокмун, туурабы? Мен мага машина алып бер, же мындай кыл деген жокмун. Ким аны айтып атат? Сөздү бурмалабай калат. Мен сизге жөнөкөй Эми баягы бирөө кол кой деп аттыр, тиги бу деп лишний сөз чыгып атпайбы? Зачем это? Ошо кол кой деп кыйнап, мен эми сиздерди уткан жокмун. Давайте по факту. Сиз кыйнап атасызбы кол койсун деп. Не? Мен ошону таңдалып мен айтып атам, мен эмнеге келгенимди айтып атам. Не может быть деп атпайм мен. Мага болушу мүмкүн эмес. ошентип айтып атышат, ошон үчүн мен келдим дедим. Мен сиз кыйнап атат деп эч ким айткан жок буякта. Ну, хорошо. Сиз өзүңүздө неме атасыз. Мен эмесмин деп эле өзүңүз. Да, Эрлан мырза, вы ко мне пришли в кабинет. Значит, с обвинением, кол кой деп атыптырсыңар деп. Анан кийин я поэтому мындай адекватный. Мен даже ким кол коюш керек экенин, кимдин алдында да кол коюш керек экенин билбейм. Ошо кол койсун деп айтып атыптыр. Ошон үчүн келдим дедим мен. Да, эми суроолоруңарды бере бериңиздер. Жооп бериңиздер. Жок, суроо жок сизге. Айтыңыз. Эмне деп айтайын? Сиз суроо бересизби, бербейсизби? Эмнеге Бул жерде мындай, Эрлан мырза. Жылдын башында кайтасы түзүлгөн. Бул канча 73-жылдан бери салынган капиталдык ремонттун оңдоодон өткөргөн объект. Анан быйыл жакшы ниет менен 17 миллион сом карап жергиликтүү бюджеттен. Анан ушул жергиликтүү кызматкерлердин түзгөн сметасына ылайык ошол кездеги директор, ошол кездеги тренерлердин сметасына ылайык бул жерде жумуштар жүргүздүк. Анан сметага мына кабелдердин баары кирбей калыптыр. Анан могу жанагы подоконниктер, терезелерди которуу көп жумуштар основной сметага кирбей калыптыр. Но тем не менее на 17 миллионов работа открылась. То есть ее не было в смете. А ты знаешь, как это было сегодня? 104 ай. 104 ай. Ну, ремонт сиздер болуп турганда башталган экен, туурабы? Менин инициативам менен башталган. Инициативаңыз менен? Могу жерде склад получался, тренерлерден сурасаңыздар болот. Могу жерде эшик жок. То есть это с улицы был склад. Я попросил вот это помещение расширить. Кичинекей да болсо, может, раздевалка болобу, же бир кандайдыр бир спорт школалардын керегине жараган бир бөлмө болуп калабы деп, ичинен вход ачтык дагы, дуалды. Эрлан мырза, сиз мен сизге суроого жооп берип атам. Мага жооп берип атканда басып кетип калган. Жок, айтыңыз, сиз мени басып кетип калган жок, айтыңыз. Мына монтип туруп, курчап туруп, жасап атабыз. Полу кирбей калыптыр. Потолок, бул жер вообще могу бөлмө сметага кирген эмес. То есть это было по просьбе. Что это мен ишим тартып жүрүп атканда жок, жумуш жүрүп атканда выполнить работу. да, от выполненных работ болуш керек эле да. Барбы? Алла сдавать этелик. Мына технадзор алмаз. Кандай сдавать этелик? Кантип ремонт болот бу жакта? Ремонт вообще мындай мамлекеттин контролу жок эле болот турганда, Кандай эми давайте мындай сөздү бурмалабагыла. Вы Так, Масат мырза, конкретный суроо берип атам менчи. көзөмөл менен Кандай көзөмөл менен болду? Факт выполнить. Давайте голос не повышать. Нет, сиз кызыксыз, жантан бери эле мага мындай анан тигиндей анан давайте эмне деп сүйлөшүп атасыз? Мен жогорку кеңештин депутаты сүйлөп Эмне атам. кылайын? Сиз жогорку кеңештин депутаты сүйлөп Өйдөрбай атканда, сүйлөшүңүз. сиз жогорку кеңештин депутаты сүйлөп атканда, сиз сүйлөбөй токтоп туруңуз. Абы? Хорошо. Сиз кыйкырбай маданият. Мен сизге кыйкырган жокмун. Кандай Мен кыйкырбай? сизге кыйкырган жок, Максат мырза. Сиз жантан бери эле билбейм эмне кылып атасыз мени. Мен сизден жантан бери обвинять этип атасыз. Ичинен колуңузду чөнтөктөн чыгарып сүйлөшүңүз. Мен жумушумду аткарып атам. Колман чөнтөк Жумушуңузду колман аткарып салып атасыз. кыламбы, кылбаймбы, ал сиздин ишиңиз эмес.
Макулбу? Хорошо, Макулбу? Эгер сиз неме суроомо жооп бергиңиз келбесе, сиз кете берсеңиз болот. Анда эмнеге чакырдыңар? Жок, кете берсеңиз болот. Эмне чакырдыңар? Мен сизди суроого жооп берсин деп чакырдым. Мен сиздин сурооңузга жооп берип атам. Сиз суроону укпай кетип Жантан каласыз. берген наезжать тутасыз, Кто наезжает? наезжать тутасыз. Ты же наезжаешь. На вы разговариваете, уважаемый. Я тоже с вами на вы разговаривал. Уважаемый, Жанатан на вы бери, сен де билесиң. Максат мырза, сиз рахмат келип бергениңизге. Сиз бара берсеңиз болот. Мен сизден уруксат сурабайм. Анда турабыз. Акт выполненных работ. Почему не было принято? Промежуточный акт в целом был. Промежуточный срок там конкретно. Алар кабыл алынган убактылуу убакыт. Кантип кабыл алынган? Мына технадзорда Кантип кабыл алынган? Я вы Мындай болғанда сперва работа производится под полами. Ошого отдельно делается акт скрытых работ и акт выполненных работ. Ал кылгандан кийин потом поднимается на пол. Пол кылгандан кийин потом батарея. Потом уже Пол у нас принят? Принят, да? То есть пол, по идее, как бы мамлекет полду төлөп берди. Могу эмне деген пол могу? Кантип принимать этилер муну? Пол кыймылдап мына могу жарылып кеткен көрдүңүзбү? Өтө көтөрүлүп кеткен. кийин вот здесь вода пошла, когда затопил. Ошондо келген суу. Снизу влажность была. объясняйте. Пожар. О произошедшем пожаре составлен соответствующий акт, где указаны все дефекты, произошедшие после пожара. Вот то есть человеку ответ вообще не нужен, да? Ходит сам по себе. После этого уведомление, после этого жоопту тургула. После этого уведомление. Сиз кете берсеңиз болот. Мен сизден уруксат сурабайм. Вы ко мне пришли в кабинет. Мени кабинетте Мен сизге жөнөкөй менде киши бар болчу. Сүйлөшкөнү келгем. Жакшынакай келген киши антип жок болчу келбейт. кабинетте, көргөн жокмун. Кандай жок болчу, мен мына блогер менен сүйлөшүп отургам. Айтсаңыз болот. Мен сизди блогер менен сүйлөшүп отурасызбы, сизди ким менен сүйлөшүп оturганын каттан билдим мен. Сиз эшикти такпылап эле кирип келбедиңиз. Менден сурадыңыз. Мына неге мен камераны включать этип алгам? Анткени ушундай Максат мырзадай болгон адамдар бар да. Келип эшикти тарткыладың деп ушундай нерселерди сүйлөйт. Жүрүңүз, кийинки менен сурандыңыз. Кийинки прием. Максат мырза, Не идите туда. Максат Стойте мырза. здесь. Я здесь стою, значит здесь стою. Максат мырза, мен сизден өйдөн статус боюнча. Эмне кылайын? Сиз кандай? Эмне кылайын? Что за хамское отношение? Мен Нормально. сизге хамское отношение кылган жок. Мен сизге жантан берип Өйдөн атам. мындай эле, Сиз жумушуңузга бара берсеңиз болот, Максат мырза. Мен сизге сизден жаман сурабайм, мен сизден айтып атам. Жок, анда туруңуз анда. Мен турам деп атам. Мен сиздин суроолоруңузга жооп берип Мен атам. мага сиздин жооңуз керек жок. Мага керек жок. Кимдики керек? Могу байке өтүп атам. Булар менин уруксатым жок, сизге жооп бербейт. Сиз кимсиз? Мен Сиз эмне бияктын хозяйыны Мен болдуңуз? шаардын башчысымын. Башчысыз, сиз хозяин эмессиз. Мен хозяиным деген жокмун. А сиз кимсиз? Сиз хозяинсиз. Мен хозяин болсам болот. Эле жакшынакай сүйлөгүлөчү. Максат мырза, сиз жантан бери өзүңүз менен отурсуз. Мен сизге эчтеке деген жокмун. Не деп айттым мен силерге? Мен Эмне деп сизге айттым? эчтеке деген жокмун. Чынын айтып Сначала начал гонорить, сначала Эмне начал деп? ругаться. Эмне деп? Жүргүлө баскыла тияка. Могу жерден кыйкырып баштадыңар. Зачем? Мен айтып атам. камераны ушу айттым. Мына бүт барып турат. Камераны иштетип койдум мен дедим. Эмне себептен айткан ушундай сөздөрдү угам да менчи? Хорошо. Ну, кийин зрительдер көргөндө дадут атсын. Хорошо. Кто начал кричать? Макул, сиз мага жооңузду берип эле койсоңуз болот. Сиз мага жооңузду беришиңиз керек болот. Анткени сиз үстүнө жабап алгансыз. Мен Максат мырза, мен в отличие от вас, мен элдин атынан сүйлөйм. Хорошо? Рахмат. Түнү. Барбайлы болбойт. Вот здесь пусть задает вопрос, будем здесь отвечать. Вам нужны ответы? Мен сизге жооп бергенге, да.